жақшы иштеп, жақшы туруп, 5-4 сом табып жүргөнмүн. Ошонун негизинде мени айыл өкмөт өзү чакырып жер берген. Сага окшогон тыйыны барлар. Мен 2007-жылы район боюнча биринчи жолу бак кылганмын. 20 гектар жерimi соттоштум. Ошонун içinden 2-60 жерimi 3 instansiyada teng utup kelgenmin. Oşoga karabastan 2014'ten beri oşo prokuror meni жерimi basıp жатат. Кара Суу районуна караштуу Сарыкулот айыл өкмөтүнүн алдында нараазычылык билдирип жаткан Ширин Ажыматов 2008-жылы айыл өкмөттүн жерин узак мөөнөткө алып бак тиккен. Ал жерге кокон гилас, шабдалы, алма, кайналы жана терек көчөттөрдү эгет. Мөмөлөрү түшүн берип баштаганда мурдагы прокурор Маматкасым Жапаров үстөмдүк кылып, жерлерди мүлкү менен тартып алганын айтууда. Мында чогулгандарда багбандын колунда иштеп биргеликте мээнет кылгандарын бышыкташты. Черешнянын өзү гилас, кокон гиласынын өзү 4000 түп бар. 4000 түп терек бар эле. 4000 сомдон сатыптыр. 4000 түптү уже сатып бериптир. Андан тышкары шабдолу бар жоктун бар жогу бар. Өрүк, алма, ал ояк баягы бир 12.000-13.000 түп мөмө бар аяктачы, дарак бар. $200.000 ашып кеткен ал жергечи. Мен баарымы сарптадым. Бензинди иштетилем, бензинден тапканым, анан карыз болуп, үйлөрүмө чейин саттым, когда надо карыздарым төлөйүн. Ушул жерден мен үйдө аламын, башка да кыламын деп мына. Ээн эле жаткан адыр эле да эч ким карабаган. Ошо жерди алып, ошо жердин элдерин чакырып, ошо бакты тигип, канал алдында канал бар. Kanaldan su taşıp şu baktı jetiltirdi da. Бүт elder пайдаланган күнүмдүк акчасын төлөйт эле элдерди иштетип. Ошо бакты өстүрүп, кийин мөмөгө кире турган жылдары алып койду да. Биз ошону колдо иштегенбиз, эл иштеди, ошончо бак кылышты. Анан баягы бак мөөгө жеткен маалында эле каяктан келди, бирок билбейбиз, тааныбайбыз, прокурор келип тартып алды деп ошондон бери кире албай жүрөм балдар мененчи. Ажыматов жерин жана тиккен мүлкүн кайтарып алуу үчүн 2015-жылдан бери соттошуп кайрылбаган жери калган эмес. Аягында жердин 2 гектар 60 соток жерин райондук, облустук жана жогорку соттон 2017-жылы утканын көргөзүүдө. Деген менен бак ушул күнгө чейин рейдерлик аракеттер менен алып алды делген Жапаровдун үй бүлөсүнүн пайдалануусунда турат. Маселени айыл өкмөт укук коргоо органдарында бир жактуу чечпей жатканы маалымдалды. Мүлк булардыкы, жер фонддун жери, айыл өкмөткө караштуу. Бул жерде булардын катасы айыл чарба багытындагы жерге көп жылдык бактарга ээ болгон. Ал боюнча болгону ФПС жери 5 жылга гана түзүлөт. Булар 10 жыл, 15 жыл ушундай түз болгон. Экөөнүн тең келишими жок. Азыркы күндө жер айыл өкмөттүн балансында турат. 2016-жылы Ажыматов Ширин соттун чечими бар экен, сот аткаруучуларды алып келгенде буну киргизбей коюптур. Анын боюнча мен өзүм менен да так сүйлөштүм, сот аткаруучулар менин айтканымды кылбай, аткарбай койду. Ошо 8 жылдан бери эмне кылып жүрөсүң деп мен буга суроо бергем. Бирок 2016-жылдан бери келишимим бар деп атат, менде жок келишим. Жапаровдун аренда платасын ар жылына жыл төлөп келатат. Сөз болуп жаткан бак Сарыкулот айыл өкмөтүнүн ынтымак айылында жайгашкан. Учурда бул жайда миңдеген мөмө жемиштер түшүн берип калган. Ажыматовдун талабы жерде эмес, мүлкүн өндүрүп алууну көздөйт. Ошо менен бирге Жапаровго мыйзамдуу чара колдонуп берүүнү суранып, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылды. Президенттен, Камчыбек Ташиевден шунун мыйзамдуулугун текшерип, бул Жапаров Маматкасым бывший прокурордун үстүнөн мыйзамдуу закон чечим чыгарып, анын үстүнөн кылмыш ишин козгоп, рейдерлик захват боюнча камап берүүңөрдү суранам. Ал эми Маматкасым Жапаровго байланышканыбызда бакты сатып алышканын, 2016-жылдан бери туугандарынын кароосунда экенин билдирип, өзүнө коюлган айыптарды четке какты. Кеткен жок, 2 жыл убакыт кеткен. Мен ошондо менде аралашып, ошондо тазагам. Анан 6 жылдан кийин кайра келип, 6 жыл каралбаган бак өсөбү карындашым, сете кыргызстандыксыз. Анан келип 6 жылдан дагы мен багым бар деп айтыш акысы барбы? 1 жыл карабаса баг жок болот. Негизи бактарды ким тиккен, аны экөөңүздүн ортоңуздарда келишим болгонбу? Эми ошол жерде
Barысы болып тұрып, бұл сатқан бақтычы. Через регистрден өткен. Ең ұлышы сотторды да атқа бұл документтердечі. Ошол үчөөбүз апарып, bir жума подканой алып жүргөн. Анан күчкө салып, расписка жаздырды. $80.000 алдым деп. 4 гектарга гана болуп атат. Мен аны соттон уткуздум деп атам. Күчүм жетпей атат. Далилдеп тастыктасак да ута албадык. Но 2.60'ды утканбыз, ошол эле чечим, бир эле шапалактай чечим. Буларкы аткарылат, меники аткарылбайт. Ширин Ажыматов жергиликтүү бийлик, укук коргоо органдары баары тилин бириктирип алганда айыптаган. Кара Суу райондук сот аткаруучулары да 2017-жылы чыккан соттун чечимдерин аткарбаганы айтылган. Бул боюнча аталган мекеме төмөндөгүчө маалымат берди. Иштеген сот аткаруучу Шайбеков Бакыт деген сот аткаруучуга келип түшкөн экен да. Эми ал убакта биз бул жерде старший эмес элек, биз жаңы старший болуп келдик бул жерге. Ошондон бул иш боюнча мен азыр толук билбеймин. Бул боюнча жаранга айттык, арыз менен кайрылсын, анан тактап маалымат иретинде беребиз биз азыр. Эгер да аткаруу өндүрүүчү 3 жылдан жогору өтүп кеткен болсо, мөөнөтү бузулган болуп эсептелинет. Аны мөөнөттүн калыбына келтирүү үчүн сотко арыз менен кайрылыш керек. Бейле кетсек, регион телеканалынын чыгармачыл тобу материалды атайын арыздын негизинде даярдады. Эгерде дагы кошумча тараптардын пикирлери болсо, биздин чыгармачыл топ эфир ажыратууга даяр. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, регион телеканалы, Кара Суу району.